Чыгыш таймаш спортунун башаты болгон каратэ-до Шотокандын бир бутагы катары саналган скиф ыкмасы боюнча Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнө караштуу номер 1 олимпиадалык резервдер спорттук мектебинде учурда 6 жаштан 19 жашка чейинки жаш спортчулар каратэ-до Шотокандын скиф ыкмасы боюнча дүйнөлүк кубоктун жеңүүчүсү Кара Курдун 2-даанынын ээси Төлөн Жакшыбаевдин кол алдында 10 күндүк окуу машыгуу жыйынынан өтүшүүдө. Бул иш-чарага ошол шаарыбыздын спорт комитетине жаңы шайланган төрагабыз Нуралиев Таласбекке ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле номер 1 спорт мектептин директору Акимбаев Алишер Эргешевичке, шаардык мэрияга, ошондой эле Жалал Абад шаардык билим берүү башкармасы ушул колдоп, быйылкы жылы Ысык Көл областында өткөн эл аралык чемпионатта 600-гө жакын бөлөк мамлекеттерден келип катышты. Өзбекстан, Казакстан, жана Тажикстан, ошондой эле Кыргызстандын бүт областтарынан катышты. Ушул мелдеште Жалал Абад областтык каратэ-до федерациясынан 7 окуучу менен барып катышып, бир күмүш медаль, 4 коло медалды багындырдык. Бул биз үчүн аябай сыймык болду. Жогоруда сөз болгон спорттук мектептин эң жаш тарбиялануучусу Нурмухамед Матраимов, ал болгону 8 жашта. Жаштыгына карабай өзү теңдүүлөр арасында Кыргызстандын чемпиону, ошондой эле жакынкы аралыктарда Ысык Көл жана Нарын областтарында өткөн республикалык турнирлердин жеңүүчүсү болгонун машыктыруучулары билдирди. Мен 3 жашымдан келгем, азыр 8ге чыктым. Мен көп балдар арасынан чемпион болдум. Эми мен Венгрияга даярданып атам. Дүйнө чемпионатына. Даярдыктар кандай болду? Жакшы болуп атат. Каратэ-до скиф менен Жалал Абад шаарында жайгашкан жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасына шаардагы номер 1 олимпиадалык резервдер спорттук мектебине келип машыккан улан кыздар ондоп саналат. Алардын катарында Кантөрө Токтом Маматов атындагы Эл аралык университетинин юриспруденция адистигинин 3-курсунун студенти, көптөгөн мелдештердин жеңүүчүсү Малика Абдыкалык кызы. Мен каратэ-до скиф түрү боюнча 3 жылдан бери машыгам. Менин агайым Төлөн Жакшыбаев агай. Мен ушул арада 3 жыл аралыгында көптөгөн эл аралык мелдештерге катыштым. Бишкек, Ош шаарында өткөн мелдештерге катышып, байгелүү орундарга ээ болдум. Ушул арада мен каратэ боюнча машыгып, көптөгөн өзүмө ийгиликтерди багындырып, көптөгөн жакшы сапаттарды элеп алдым десем болот. Учурда бул спорттук жайдын ичиндеги мээлүүн шамалдын коштоосунда 10 күндүк окуу машыгуу жыйынына топтолгон жаш атлеттер машыктыруучунун көрсөткөн ыкмаларын так аткарууга аракеттенишүүдө. Берилип кетчү жагдай каратэ-до Шотокан боюнча дүйнөлүк кубоктун ээси машыктыруучу Төлөн Жакшыбаевдин айтымына караганда 19-20 июнь күндөрү мына ушул жайда машыккан балдар кыздардан 4-өө каратэ-до Шотокан боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин чемпионатына катыша турган болсо, ал эми август айынын орто ченинде мына ушул эле жайда машыккан 2 спортчу Венгриянын борбору Будапешт шаарында өтүүчү дүйнөлүк чемпионатка катышышат. Маматкадыр Маматалиев, Искендер Шекербеков, Жалал Абад шаары.